Сүттүн сапаттуу жана мол болушу тоюттан түз көз каранды. Тагыраак айтканда, кыскасы сапаттуу тоют, сапаттуу сүт. Бул тууралуу Аксай сүт кооперативинин мүчөлөрү абдан жакшы билгендиктен күздүн камын жазда башташты. Азыркы учурда жер айдоо себи менен алектенип атабыз. Ушу тоют маселесин дайындап атабыз. Жүгөрү себип атабыз, арпа, будай себип атабыз. Будай себилип бүткөн, арпа да себилип бүткөн. Азыр мына силоско даярдык көрүп атабыз. Азыркы учурда бир 25-30 гектарга общий член кооперативдердикин кошкондо, жеке кооперативге өкмөттөн жардам катары берилген бир 4,5 гектары бар. Калган өзүбүз мүчөлөрдүн жерлери менен кошулуп бир 25-30 гектар бар. 20дан ашыгы уже арпа, будай себилип бүткөн. Эми калганы жүгөрү себебиз да буюрса тоют. Анча-мынча милдеттер бири-бирибизге илинген. Сиз тракторду карайсыз, сиз поляны карайсыз, сиз солярка ташыйсыз деп негизи бөлүнгөн, бирок баарыбыз жапа-тырмак эле чыгып, чогуу эле алектенип атабыз. Улуу байкелерибиз бар, алар документ жагынан ошондой бумажный работаларды улуу байкелерге тапшырып койгонбуз. Кичүүлөрдү сугатка тапшырып койгонбуз. Аксай сүт кооперативинин мүчөлөрү бул жылы талаа жумуштары бир топ жеңилдегенин белгилейт. Себеби рынокторго чыгууну камсыздоо долбоорун колдоосунда техникалык базасы жакшырган. Аксай сүт кооперативи рынокторго чыгуунун камсыздоо долбооруна техника алганбыз. Техникабыз бардыгы тракторго сүйрөп чаба турган, колдоро турган нерсебиз $65,000 алдык. Биздин өзүбүздүн клад собственно $18,000. Ал $18,000 82 трактор алганбыз. Биринчиси сеялка зерновой, беде сепкени менен мынакей. Андан кийин сеялка точного посева, жүгөрү, кызылча жана башкалары себет. Дагы берибизде пресс-подборщик. Бул да эми сезону башталат. Кудай урса майдын аягы, июндун башында. Андан бөлөк прицеп алганбыз. Прицебибиз азыр балдар поляга сүйрөп кетти трактор менен. Опрыскиватель алганбыз. Аны бедени барып обработка кылбаса, жаан жааганда курт чөп кетет экен. Бул техниканы алган себебибиз биз өзү сүт кооперативи болгондон кийин мурда техникабыз жок эле. Жакшы болду бизге эми. Көп жеңилдик болуп калды. Өзүбүздүкүн солярка коюп эле иштетип атабыз, Кудай буйрса. Аксай кооперативинин мүчөлөрүнүн алдыга койгон максаттары бийик. Мындан улам фермерлер билимин да күчөтүүгө дилгер. Бул багытта колдоо көрсөтүүгө рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору ар дайым даяр. Тренингке катыштык, абдан көп жаңы нерселерди билдик, биз билбеген. Бизге түшүндүргөн боюнча сүттүн сапаты кетпесин деген үчүн антибиотик колдонбогонду, уйларды кандай багууну, ошо сабак катары өтүп, андан кийин чабрез хозяйствосуна алып барып, кандай багат, кандай сайт, кандай осеменение кылат, мусоолорду кандай выращивать молодняктарды баарын көрсөттү. Биз аябай канаттанып, көп кандай тоют менен камсыз кылыш керек, ошонун баарын сочный корм, жем бергенин баарын көрүп, жакшы тажрыйба топтоп алдык. Аксай кооперативинин мүчөлөрүнүн негизги максаты сүттүн сапатын жогорулатуу жана өндүрүмүн көбөйтүү. Себеби кошумча нарк чынжырынын негизинде алардын жеңиш ишканасы менен келишими бар. Жеңиш мол заводу менен биз келишим түзгөнбүз, Аксай сүт кооперативи. Мурда ага 5 литр төкчүбүз сүт. Эми планыбыз 700 литр сүткө жетсек деген милдетибиз бар. Кудай буйрса биз уйларды искусственный осеменение менен породистый
уруктар менен уруктандырып алып результаты жакшы. Мына бу жерде менде азыр бар, ошо осеменение болгондон сементал породасын алдык. Кудай бурса дагы ушинтип осеменение кылып сандан сапатка өтөлү деген. Аксай сүт кооперативи менен жеринен таанышкан соң, алардын алдыга койгон максатына жетүү кыйын болбойт деген ойдо кайттык. Себеби бирикменин рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорун алкагында алган керектүү техникасы, керектүү билими, өздөрүнө тиешелүү жерлери жана 12 кишиден турган фермердик ынтымагы бар.